Төртүнчү маселе күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда карап атабыз. Урматтуу депутаттар, демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы. Бул маселе боюнча өзүңүздөр билесиздер, жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун курамына юстиция министринин орун басары Сыдыков, адвокаттык жааматтын өкүлдөрү кирип, жумушчу топтун жетекчиси Гүл Ахматкуловна болгон. Мен азыр ушу сиздерге ушу иштелип чыккан редакцияны сунуш кылып атабыз. Бул маселе боюнча юстиция министринин орун басары Орозбеков Сыдыков Орозбек Кадырбекович баяндамачы болот. Официалдуу. Жок, бияка чыксын. Орозбек Кадырбекович, кыскача кайсы изменениялар кирди ошолор боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Чолпон Алыевна. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биринчи окууда мыйзам долбоору өткөн. 2023 жылдын 17 январындагы Конституциялык комитеттин чечими менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ адвокаттардан Жогорку Кеңештин депутаты Кожокулу Гүл Ахматкуловна жетекчилик менен жана менин жана 4 адвокаттын, көз карандысы адвокаттардан туруп, ушул макулдашылган түзөтүүлөрдү иштеп чыкты. Бул биринчи бул жерде Гүл Ахматкуловнанын сунушу боюнча экинчи беренедеги Ош жана Бишкек буга чейин областтар деген күчүн жоготту. Анткени ал башка беренеге которулгандыгына байланыштуу. Үчүнчү беренедеги кирүү жана башка ыктыярдуу финансылык салымдардан деген сөз менен дагы өзгөртүлгөн редакцияда берилип атат. 6-чы беренеге съезд 1 жылда бир өтөт жана 3/1 мүчөлөр катышканда кворум болот дегенге келип атабыз. Ал эми 6-чы беренеге болсо, буга чейин кеңеш тарабынан аныкталат деген кворум бүгүнкү күндө 10%-дан кем эмес, бирок аймактык азчылык болгон адвокаттардын башкармалыктарын эске алуу менен ошол 10дон кем эмес адвокаттардан ошол съездге өкүл делегаттар шайланыш керек деген жаңы редакцияда берилип атат. Ошол 6-чы беренесине этика жана текшерүү комиссиясы бул башкаруу органдарынан чыгып, өз алдынча ошол органдар ичине кирип, ошол алардын кандидаттарынын саны жана алардын отчеттору съездде бекитиле турган болуп атат. Съездге гана маалымат бере турган. 7-чи беренеге ошол кеңеш 9 адамдан турат, 3 жылга шайланат жана 2ден ашык шайлана албайт деген өзгөртүлгөн редакция сунушталып атат. 10-чу беренесине адвокаттардын кеңеши көпчүлүк добуш болгондо жарымдан көбү катышканда кворум болот жана кабыл алынган чечимдерин 7 күн ичинде расмий жарыяланыш керек деп. 8-чи беренеге депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнадан жана Кожокулу Гүл Ахматкуловнанын сунушу менен этика комиссиясы 7 кишиден 5 жылдан кем эмес стажы бар кишилерден турат. 5 өкүл адвокатурадан, 2 өкүл юстиция министрлигиден болот. 10-чу беренеде болсо съезд 1 жылда өтөт. Адан кийин депутат Жумабеков Тасан Арсызбековичтин сунушу боюнча адвокатуранын кеңеши, анын этика комиссиясы, текшерүү комиссиялары кийинки жаңыча шайлоо болгонго чейин анын сунуштарын эске алып, жумушчу топ анын кийинки жаңы шайланганга чейин иштеп турат деген норманы киргиздик. Депутат Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичтин сунушу боюнча адвокаттар салык төлөгө милдеттүү болуп, жана ал адвокаттар менен жарандардын ортосундагы кызмат көрсөтүү боюнча макулдашуу бул адвокаттык сыр болуп саналбайт деген ушундай жумушчу топ сунуштарды эске алып, иштеп чыгып, ушундай корутундуга келдик.
Кыскача мазмун ушундай. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Суроолор барбы? Бекимбек Акимовичте сөз. Рахмат Чолпон Алыевна, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, бул мыйзам долбоордун негизги максаты мурун мисалы адвокат менен анын клиенттин ортосунда келишим секретный болгон, туурабы? Азыр ошол жок болуп атат да, туурабы? Туура. Жок, секретный деле болгон эмес. Бул жерде адвокатта бул мыйзамды алып чыгууда негизги жарандардын арыздары болгон. Арыздардын басымдуу бөлүгүндө жарандар адвокатка жанагы берген гонорары келишилген сумманы эч жерде жазбагандыктан, бир милдеттеме болбогондуктан баягы акчамды алып кызмат көрсөтпөдү же бербеди деген талаштардан, а биз бул жерге ошону так даана көрсөтүп кетели деп атабыз да. Бирок баары мурун мындай секретность болчу экен да, туурабы? Алар ортодо келишимине канча суммага договор түзүштү, канча адвокат канча акча алды клиенттен билинбейт болчу да, туурабы? Азыр ошону ачыкка чыгарып атабыз да. Ачыкка чыгардык. Мурда сыр же Эмне себептен ачыкка чыгарып атабыз? Налог алыш керек болду суммадан. Ошонун магызын түшүндүрүп берсеңиз, мындай мен го түшүнүп билип атам, эми коомчулук билсин да. Адвокаттар да билсин. Ооба, адвокаттардын ишмердүүлүгүндө бул жерге Нурбек Өмүрбек сунушу менен дагы алар дагы салык төлөш керек деп атабыз. Анткени салык органдары менен адвокаттар жолукканда дагы булар жалпы режим боюнча отурат. Ошо тапкан кирешесине келип түшкөнүнө төлөш керек. Ал эми негизги маселе болсо ошол буга чейин суммасын алган гонорарын көрсөтпөгөн же башкача айтканда 20 миң сом, 100 миң сом алса 20 миң сом деп жазып келишкен да. Жыйынтыгында баягы элдер мындайча айтканда жарандык укуктук мамилелер жөнгө салууда жашырундуулук алып келген да эки тараптан. Азыр кантип ошону силер мындай бир көзөмөлдөйсүңөр? Мисалы 100 миң сом алып туруп, сиз айткандай 20 миң сом эле алдык деп көрсөтүп койсо, кантип ошону көзөмөлдөйсүңөр? Эми азыр кандай механизм бар ушунун? Адвокаттардын ишин жөнгө салууда булар көз карандысыз өз алдынча, бирок мыйзам менен баш ийиш керек да, мыйзамда. Эми буга чейин жанагы азыр адвокаттар келишимди түзүш керек, жүргүзүш керек, ал камтыш керек деген ченемдер, талаптар жок болчу да. Азыр киргенден кийин эми бул адвокат милдеттүү түрдө ошол мыйзамды сактоого жана ал өзүнүн кабыл алып аткан клиент, мындайча айтканда кардарына же ошол коргоого алып аткан жаранга биринчи укук милдеттерин түшүндүрүү менен ал өзүнүн кызмат көрсөтүүдөгү жагдайларындагы түшүндүрүп кетиш керек. Эгер кийин анын кесепеттери менен кандайдыр бир маалыматтардын алып келбесине же бир алдоолорго алып келген болсо, анда адвокаттын жоопкерчилиги өзүндө калат да, ошол нерсени сактабагандыгы же түшүндүрбөгөндүгү үчүн. Мындайда бизде Кыргызстанда мыйзам өтө көп да, өтө көп, бирок көп мыйзамдарыбыз иштебейт да. Ошону кантип иштешин биз аягына чейин чыгарышыбыз керек да. Мыйзам кабыл алып атканда кантип иштешин көзөмөлдөшүн билишибиз керек да. Могу токтомбу башка эми чыгарылаттыр да. Анан залда жыйында адвокаттардын өкүлү отурат, Ооба. Мен көзүмчө. Ой пикириңерди айтып койсоңуз. Бекимбек Акимович, бул жерде Райымкулов Билим Сардарбекович Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы отурат. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып койсоңор бул мыйзам долбоору боюнча кандай? Уруксатпы, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биздин ой пикирди айтсак, мынакей биздин адвокаттык коомчулук бул мыйзам долбооруна каршы болууда, өтө каршы болууда. Себеби дегенде бул мыйзам долбоор адвокаттык коомчулук менен толук кандуу талкууланган да жок. Жана ошондой эле буну күчкө салуу менен эле өтүп атат деген адвокаттардын коомчулуктун ою. Мен адвокаттын коомчулуктун оюн гана билдирем да бул жерде. Себеби дегенде бул мыйзам долбоордун негизи башталышында эле мынакей Европа билимдигинин экинчи фаза деген бар. Ошол жерде каржылоо 3 жылдан бери каржылоо каралган болчу ушу адвокаттык мыйзамга. Именно ошо сиздердин комитеттин жетекчилигинин астында бирге ушу аймактардын баарын кыдырып бирге ушул мыйзамды бирге өткөзүшүбүз керек эле да. А бул жерде юстиция ушул неге токтоп калган? Инвентаризация мыйзамын алкаганда президенттин жарлыгынын негизинде токтоп калган болчу. Бирок ошого карабастан бул инвентаризация бүтөөрү менен сразу
Кечиресиз. Кечиресиз. Муну мен Ответ толкан жооп сразу. берип койсом ушу жумушчу топтун ичинде адвокаттык жамааттын өкүлдөрү дагы кирген. Мен Мынакей. атайын ушу силер ушул маселени көтөргөндөрдү ушу комитетке чакырып, жумушчу топту түздүрүп, ошонун ичине силердин өкүлдөрүңөрдү киргизип, биргеликте иштеп чыкпадыбы бул? Чолпон алыйын. Кичине позицияңар туура эмес болуп калса эле, сиз сүйлөбөңүз, мен сизге сөз берелекмин. Сиз коомдук угуулар болду. Бүт пардон өткөрдүк. Анан эмне үчүн азыр келип алып башкача сүйлөп атасыз? чолпон алыйын. Суроолорго жооп берип коеюн. Мекимбек Акимович. Уруксат берсеңиз. Кое турсаңыз болду, рахмат. Мен суроо бердим, жооп алдым. Сиз азыр элди алдап атасыз да, капа болбоңуз. Бир дагы мыйзам долбоор коомдук угуу болмоюнча бияка комитетке келип түшпөйт. Сиз адвокатсыз. Сиз юристсиз. Антип туура эмес маалымат бербеңиз, ойлоп калат азыр эл уккан элчи. Коомдук угуу болмоюнча бир дагы мыйзам долбоор бул жака келбейт. Сиз мага конкреттүү жооп бериңиз. Эмне үчүн силер сиз айтып кеттиңиз? Коом каршы болуп атат, эл каршы болуп атат депчи. Именно эмнесине силер налог төлөөдөн качып атасыңарбы? Туура ошодон. Же ошол суроомо эле жооп бериңизчи. Мынакей, азыр ушул суроо боюнча могу жерде кыска гана өзгөртүүлөр кирүүдө да. Администрация президентга киргенбиз мына 2 представитель боюнча. Министерство юстиции. Мынакей экинчи берени бар бизде. Адвокатура жарандык коомдун институту катары жана мамлекеттик органдарга жана өз алдынча башкарууга тутумуна кирбейт деген мыйзамыбыз турат. Эң биринчи негизги. Бирок ага карабастан кайра эле эки өкүлдү киргизип атасыздар комиссия этикага. Мисалы, Министерство юстициядан эки өкүл кирип атат. Аны администрация президентиден талкуулап алдырганбыз жакшы эле. Мынакей 70%ке жакын алдырып аракет кылсак, кайра эле бул норманы киргизип атасыздар. Мына бул азыркы жооп бербедиңиз да, кечирип коесуз. Мен сизге түз суроо бердим. Налог боюнча. Кое туруңуз, перебивать кылбаңыз. Мен сизге суроо берип атам. Дагы бир жолу кайталап атам, менин убактымды, менин кесиптештеримдин да убактын алып атасыз да. Конкретно мага жооп бериңиз, эмне үчүн коомчулук каршы болуп атат? Болду. Дагы кошумча суроо берейин. Силер эмне налогдон качып атасыңарбы? Салык төлөштөн же эмнеден? Жок, эч кандай качкан жерибиз жок. Эмне үчүн каршы болуп атасыңар? Ошону эле айтыңыз, болду. Мекимбек Акимбекович, налогдон качкан эч ким жок. Налогду бардык адвокаттар өздөрү төлөп жатат. Бул адвокаттык сыр деген мыйзамда бар. Ошол себептен адвокаттык сырды эч кимге көргөзгөнгө болбойт. Мынакей келишимди дагы чынын айтканда бул сыр катары көргөзүүгө жатпайт. Себеби дегенде бул жерде адвокаттык сырды мыйзам боюнча эч ким отмент эткен жер жок. Салык кызматынан барбы? Салык кызматынан. Адвокаттар ушу алган суммасынан канча пайыз салык төлөшөт? Мына ушул сурооңузга дагы жооп берсеңиз, сиз жооп берип коюңуз. Мына ушул мыйзам Сиз чыкканда налоговыйдан болосузбу? жок. Же сиз адвокат? Налоговдон эч ким жок. Налогу боюнча жооп берип койбоймунбу? Сиз жооп бере Уруксат албайсыз. берсеңиздер. Жооп бере Деге албайсыз. Налоговыйга болуп атат. Себеби налогу Эми Мекимбек Акимович, бүттүңүзбү сурооңузду? Эгерде сиз билсеңиз канча салык төлөйсүңөр? Ошого жооп берип койсоңуз. Да. Мы не вызывали, потому что эми жаңы кирип атат налоговый предложение. Чолпон жооп берип койсоңуз, канча налог төлөшөт? Кандай вид налог Эми төлөшөт? налоговый десе деле жооп берип атпайбы. Билем деп атпайбы. Сот десе деле жооп берип, бардыгына жооп берип атат. Всесторонне развитый, давайте. Чолпон алыйына. Бул жерде көп убакыт кеткен жок. Көп болсо бир 5 минутта кете элек. А сиздер сразу категория. Можете по существу говорить? Биз по существу айтып берейин деп атам мынакей. Мына ушул мыйзам чыккан күндөр 2014-жылы чыкканда жазылган өкмөт адвокаттар кеңеши менен бирге налоговый режимди чечсин деп. Мына ушуга чейин ошол налоговый режим чечилбей келген. Мына жакынкы арада эле налоговый режимди суранып отуруп, экономика министрлиги кат жазып отуруп, эшиктерин тешип отуруп, араң 4% жана 6% деген мыйзамга такап
ошого келди. А буга чейин бирок 10% подоходный, как не предприниматель, 10% подоходный налог төлөп келишкен. То есть силер канча клиентиңерден канча сум алсаңар ошонун 10%ин мамлекетке салык катары төлөп келгенсиңер. Туура түшүндүм мен сизди? Туура Мейкмек Акимович. Төлөп келген. Мен сиздерден суранат элем. Жогорку кеңеш именно закон мыйзам кабылданып атканда мындай калп сүйлөгөндө туура эмес информация бергенден алыс болсуңуздар, сураныч сиздерден. Гүл Ахматкуловна, вы хотели что-то сказать? Уважаемые коллеги, я хотела просто добавить, поскольку я возглавляла данную рабочую группу, мы обсуждали, и вот сейчас вот, Белим Мырза, мне, конечно, не очень приятно, когда вы говорите, что даже не обсуждали и не собирались, это вообще неправильная информация. Мы обсуждали бурно, да. Единственное, что вам не понравилось, именно вам лично, о том, чтобы были внесены вопрос, как говорится, комиссию по этике, и вопрос, когда рассматриваются жалобы на адвокатов, туда мы включили представителей Министерства юстиции. Почему мы включили? Почему это было, я не буду скрывать, это и мое предложение по той простой причине. Мы знаем, что Министерство юстиции является единственным государственным органом, который выдает лицензию, лицензирует деятельность адвокатов. Если они выдают, то они и вправе рассматривать и быть членами данной комиссии. Почему? Потому что основной поток жалоб поступает в Министерство юстиции на адвокатов за неисполнение их каких-либо там обязательств. Поэтому для того, чтобы снизить этот поток жалоб, и для того, чтобы это было объективно рассмотрено, потому что иногда мы прекрасно понимаем, что самообразующая и самостоятельная организация адвокатуры, что хотят, что и творят. Кому-то они нравятся, кто-то им там симпатизирует, кому-то там это. И то есть проявляется, как бы, я думаю, необъективность. А то, что будут представители государственной исполнительной власти, это никак не мешает, не умаляет и не ущемляет ничьи права. Поэтому в рамках закона, я считаю, это очень было правильно, объективно. И в части того, что да, некоторые адвокаты выступали за ту или иную позицию, но в целом, когда мы обсуждали, у нас бурное обсуждение, мы достигли определенного консенсуса. И вот таких явных противоречий, за исключением того, что они вообще вот говорят, что нам никого не надо, никакой представитель государственной власти, исполнительной власти не должно быть в их деятельности, хотя они, представители государственной, значит, исполнительной власти, они не вмешиваются в деятельность адвокатов совершенно. То есть какой будет принят устав, как будут проведены съезды и так далее, и так далее. То есть это все определяется сами, как говорится, адвокаты. Поэтому здесь какого-либо вмешательства нет, и оно исключено. Опять же, хочу сказать, что в целом мы достигли определенного консенсуса. И в части того, что, да, очень часто, на самом деле, мы проанализировали все жалобы, которые поступают в Министерство юстиции на адвокатов, что они берут деньги и не исполняют условия соглашения, неважно, какое это будет, устное или письменное. Ну, уважаемые юристы, сами адвокаты, вы же тоже понимаете, что вы иногда своих клиентов вводите в заблуждение. Зная перспективу того или иного дела, уголовного или гражданского, тем не менее вы начинаете поднимать ставки. Люди продают последнее только для того, чтобы как-то решить этот вопрос, понимаете? Ваши интересы, по большому счету, клиента очень мало, профессионалов-то, это адвокатов очень мало, и вы должны это признать. Поэтому здесь я, извиняюсь, Чулпан Алыевна, я завершаю. Я к тому, что был определенный консенсус, и я думаю, что данные доработаны. Учтены все замечания, предложения наших коллег. Письменных заявлений и обращений со стороны, допустим, адвокатов не поступало. Правильно? Урус Мырза, я думаю, что мы объективно подошли к этому вопросу. Спасибо, прошу поддержать, уважаемые коллеги. Рахмат, Гүл Ахматкуловна, азыр бир информация үчүн айтып коеюн, эл дагы уксун, азыр комитеттин атына бир туура эмес информацияларды берип атышат. 8 адамдан турган жумушчу топ түзүлгөн. Анын ичине бир депутат, юстиция министринин орун басары, Райымкулова, бул болсо Райымкулов, Кыргыз Республика адвокаттын кеңешинин төрагасы кирген. Ушул 8 адамдын ичинен 5 адам ушул адвокат кеңештен келип киришкен. Бардыгы макул болушкан. Анан бул жерде кандай информация кетип атат билбейм. Кийинки сөз Чыңгыз Мырзада. Чулпан Алыевна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Чолпон Алыевна.
Мындан кийин мындай кайталанбаш керек да. Акыркы күндөрү жаман көрүнүш болуп калды. Ошол биздин комитетке чакырылган коноктор келип туруп каалаган сөзүн сүйлөп атышат да. Элди дүрбөлөңгө салып, туура эмес маалыматтарды берип, азыр бизди Кыргызстандын эли карап отурат. Ушуга окшогон эр азаматтардын үстүнөн чара көрүш керек да. Бул биринчи жолу эмес. Ар бир комитетте келип каалаган сөзүн сүйлөп кетип атышат. Катуу чара көрүп, болбосо залдан колоп чыгыш керек буларды. Тартип сактабайбы, чыгарыш керек. Билим Сардалбекович, мына сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз да. Адвокаттар сотто катышып 10% мамлекетке налог төлөйт депчи, подоходныйынчы. Ошону ким контролдойт, кантип контролдойт? Процедурасын айтып бериңизчи. Биз өзүбүздүн талабыбызды гана болгон айтуудабыз, урматтуу Чыңгыз Ильяс Кожоевич. Менин сөзүмө сиз комментарий бербеңиз. Биз Чыңгыз Ильяс Кожоевич, мыйзам боюнча ар бир адвокат өзүнүн ишмердүүлүгүн өзү жүргүзөт. Өзү жоопкерчиликтүү. Мыйзам боюнча. Бул предпринимательский деятельность болуп эсептелбейт. Ошол себептен мынакей жаңы мыйзам чыккандан баштап ар бир адвокат 10% подоходный налогду өзү төлөйт. Өз келишимине өзү жооп берет. Ар бир адвокат. Көзөмөл жүргүзгөн орган жокпу ошондо? Көзөмөл Каалаганын көрсөтөт, каалаганын көрсөтпөйт. Ошондойбу? жүргүзгөн орган жок. Эгерде адвокаттын үстүнөн кандайдыр арыз түшсө, ал көз карандысыз адвокатуранын астында этика комиссиясы бар. Ошо этика комиссиясында каралат. Ошол жерден келишимдеринин кандай мыйзамсыз болобу, мыйзамдуу болобу, ошолордун баарын комиссия этика карап, ошону юридикалык бааны комиссия этика берет. Көз карандысыз. Орозбек Кадырбекович, азыр ушул мыйзамды кабыл алсак, ошондо адвокаттарды контролдосо болобу? Урматтуу Чыңгыз Ильяс Кожоевич, бул жерде Билим Сардалбековичтин айткандарына мен салыкты билесиз да, биз 3% деп сунуштаганда, бирок экөөбүз жана салык орган төрагасынын орун басары жалпы адвокаттар менен жолукканда, адвокаттын өзүнө салыктын түрү жок. Ал жалпы режимге отурат да төлөш керек. Маселе буга чейин алар келишимде көрсөтпөй суммасын жашырып келген үчүн аны алып келүүгө мүмкүн болгон эмес да аныктаң. Бүгүн аныктап атабыз. Ал эми экинчи этика комиссиясы бул көз каранды эмес бүгүнкү мыйзам боюнча. Ал сиздин астыңызда, Билим Сардалбекович. 4500 адвокаттан бир жылда бир адвокатка жаза берсеңер бересиңер, бербейсиңер. Экөөбүз башка мамлекеттерде көрдүк. 800-400 адвокаты барлар жылына 20-30 неме лицензиясын ажыратылат. Экинчи маселе, ошол этика комиссиясы жылдап карабайт арыздарды. Элдер ыйлап, бүт депутаттардан бери башка органдарга чейин барып жүрөт. Бирөөнүн да арызы каралбайт. Адвокат көз карандысыз, 7 адвокат топтолгон жада калса, кворум болбойт ал жерде. Өзүңүз билесиз да. Анан бул жерде биз 2 өкүлдү киргизип атабыз. Анан адвокатуранын советтин ичинен аны алып чыгып атабыз дагы. 2 юстиция министрлигинин өкүлү, 5 адвокаттар. Мында канча да нейтральный болуп, биздин өкүлдөрдү отуруп, ошону карап, бир чакырып, тартипке келтирүү максатында түзүлүп атат да. Рахмат. Кечиресиз, мага караштуу эмес. Көз карандысыз мыйзам боюнча. Бүттүңүз да, кийинки сөз Жусупбек Кургунбаевичте. Саламатсыздарбы. Орозбек Кадырбекович, айтсаңыз, же Билим Сардалбекович, кимиң жооп бересиң? Мамлекетте лицензия алуу канча адвокат бар? 4600. 4600 адвокат. Кыргызстан боюнча. Бул лицензия канча жылга берилет? Же бесрочный? Чектөөсүз. Чектөөсүз. Ушул 4600 адвокат былтыркы жылы урматтуу Билим Сардалбекович, адвокаттар бирикмесинин башчысы, канча мамлекетке салык төлөдүңүздөр? 4600 киши.
урматтуу Жусупбек Курманбекович, Курманбаевич. бул Курманбаевич, мындай маалымат менен бизде маалымат жок, мындай канча налог төгүп атканы жалпы 4600 деген бул жалпы лицензия алганы. Анын где-то 500-ü бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Адвокатуранын мүчөсү 2800. Анын ичинде дагы приостановленный 500дөн ашык, реально 2200 адвокатыбыз бар. Не, дүйнөдөн өтүп кеткендерге да лицензия бересиз. Ошолор дагы Жок, лицензия реестр боюнча 4600, бирок иштеп аткан адвокаттар 3775 республика. 3771 иштеп аткан. Калгандары токтотулган. убактылуу жумушчу топ кезинде салык кызматынын жетекчилерин чакырып тактадыңарбы? Ушу 3771 киши канча подоходный налог, жалпы салык төлөшкөн суммарно? Жумушчу топ. Спормайт, ушул сунуш салык боюнча болуп атканда биз ошол бул жерге кирген адвокаттар башкалар менен отуруп, бирок салык кызматы чакырылган эмес, бирок принципиалдуу суроого ошол жерде адвокаттардын бирөө да салык төлөбөй турган мойнуна алган да. Значит, моундай, булар буга чейин 1 сомдон налог төлөбөй келген. Туурабы? 1 сомдон налог төлөбөй келген. 3771 киши ушу сиздерден лицензияны алып алып туруп, адвокаттык деятельностун жүргүзүп атып, бирок мамлекетке 1 сомдо налогун төлөбөй, наоборот, кээ бир адвокаттар сот менен прокурорго ортомчу болуп, коррупциялык элементтерди түзгөнгө жардам берип жүрүшкөн. Бул бир. Аны эмне жашасыңар? Экинчи маселе. Ошол эле адвокаттар бир соттордун бир көмүскөдөгү жардамчылары болуп калган. Жалган айтпайм. Туурабы? Же калп айттым. Коомчулукта болуп келген нерсе. Буларды мен оюмча ошо мамлекетке налог төлөй турган кылып, бирок ошол эле убакта карапайым калк кыйналбаш керек. Булар бизге налог киргизди депутаттар деп туруп, эртең жана мурда 5000 сомго услуга көрсөтө турганды булар 10 000 сомго чыгарып алышы мүмкүн. Же болбосо 10 000 сомдук услуганы жаран жана Гүл Ахматкуловна туура айтты, акыркы буюмун сатып, жана үмүтү адвокат болот дагы, ошол адвокатка болгон каражатын берип, ал адвокат ал жерде отуруп алып, жанагы кээде мыйзамды түшүнбөгөн жарандарыбыз бар. Оп-оңой элеп, жакшынакай административдик штраф менен чыгып кете турган кишилерди как убийца катары коркутуп коюшат кадимкидейчи. Ошондуктан бул жерде аябай мындай детально иштешибиз керек. Урматтуу коллегалар, мен сиздерди чакырып кетем, могуну колдоп берип коем. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроолор бүттү окшойт бул маселе боюнча. Анда силердин көңүлүңөрдү корутундуга бөлөбүз. Корутундуну ушул мыйзам долбоорун экинчи окууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Мирбек Өмүрбекович, макул? Каршы? Жок. Рахмат. Отура бериңиз. Кийинки